Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардык биздин амандашып көрүшүп турган ар бир көрүүчүбүзгө, замандашыбызга чоң саламдарды айталы. Ар бирибиз сиз менен бизди көрүшүп туруп турган бул любимый телеканалы жана Кел чай ичели программасы. Бул программа аркылуу сиздерди чай ичүүгө чакырабыз жана сөзсүз түрдө биз менен бирге болуңуздар дейли. Чай үстүндө кызыктуу маалыматтар, фактылар, суроолор, оюндар, маек, музыка дегеле бардыгы аралаш болот. Демек, катарыбызда болуңуз дейли. Айта кетүүчү нерсе, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулар үчүн алтын стандарт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Келиңиздер чай ичели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга ысык чай ичүүгө чакырабыз жана кош келиңиздер дейли. Ал эми бул сааттардагы биздин жыйынтыкты чыгарып койсок, бизге сурообузга жооп жазган көрүүчүлөрүбүз бар. Кутман күн жооп бул сахар деп жиберген экен. Тилекке каршы бул туура эмес болуп калды. Андан кийинки жооп мындай экен. Суроону кайталап коюңуздарчы сураныч деп жазыптыр. Анан кайра жооп жазган экен. Окрошка, анан лавровый лист дейт. Бул дагы тилекке каршы туура эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Курут дейт, баночный салат дейт, кургатылган өрүк деп жазган экен. Биздин көрүүчүлөрүбүз аябай сонун бир варианттарды жазып атат. Бирок, урматтуу телекөрүүчүлөр, эмнегедир туура жоопту таппай жатам. Бир дагы көрүүчүбүз туура жоопту жаза элек. Дагы бир жолу суроону сиздерге кайталап өтөлү. Тамак аштар ичинен эч эле бузулбаган тамак деп эсептелинет экен. Анын даамы ушунчалык таттуу экенин эсиңиздерге салалы. Аябай таттуу, оозго салганда эле эрийт. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул жерде мисалы окрошканы көп коюп койсок, ал көгөрүп кетиши мүмкүн, жаман болуп кетиши мүмкүн. Кургатылган өрүктү деле өтө көп сакталгандары бар, бирок бир канча убакыттан кийин алар деле көгөрүп кеткенин көрүп жүрөбүз. Лавровый лист тилекке каршы жалбырак. Бул тамак аш катары өзүн жебейбиз да, аны тамакка кошуп жешибиз мүмкүн. Ал дагы туура эмес. Курут дагы көгөрүп кетет, бузулуп кетет. Сахар дейт. Сахар билбейм канчалык убакытка чейин турат, бирок бул дагы туура эмес, катардын туура эмес болду. Азыр эле бизге туура жооп келди, бирок бир аздан кийин жыйынтык чыгаралы. Азыр болсо лайфхак көрүп кетсек. Көрсөтүүбүздө уланталы. Сиздерге дагы бир маалыматтарды бөлүшөбүз азыр бир аздан соң. Болгону бизде жогоруда туура жооптор келди. Бул бал деп бизге туура жоопту жазган биринчилерден болуп 27-65 менен бүткөн абонент. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Туура бул бал болчу. Бал кадимки канча бир жылга турса дагы ал өзүнүн баягы сапатын жоготпойт экен, ошол эле учурда бузулбай турган таттуулардын катарын мына ушул бал толуктайт экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана 101-дикти сизге ыйгардык, урматтуу телекөрүүчү, сизди чын жүрөктөн куттуктайлы. Ал эми бул жаңы сааттарда дагы сиздерге суроо беребиз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Ал эми көрүүчүлөр тараптан куттуктоолор бар экен, аларды жаңырта кетсек. Саламатсыздарбы, байкем Эрнистин бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.
сиздер да куттуктап коюңуздарчы, жана жакшы музыка коюп бериңиз деп 07:20 менен бүткөн абонент жазган экен. Эрмис байкеңизди чын жүрөктөн куттуктай өтөлү. Кийинкиси апам Зариманын туулган күнү менен куттуктайм. Апакем бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун деп, балдарыңыз, неберелериңиз деп жазган экен. Жана сүрөтүн жиберип коюптур. Апаңызды биз дагы чын жүрөктөн куттуктай өтөлү. Алардын маңдайында сиздер бар болсоңуздар, апаңыздар бактылуу, апаңыздар бактылуу болсо, сиздер бактылуу дегенде. Бактылуулук көп болсун дейли. Азыр болсо тамаша рубрикасы. Мына ушундай сонун бир пицца десек болот, Тамагыңыздар таттуу болсун дейли, урматтуу көрүүчүлөр. Дастаркон үстүндө отурган болсоңуз, чай ичип отурган болсоңуз, демек таттуу болсун. Аны таттуу кылган жакындар деп коет го. Жаныңызда кимдир бирөө отурган болсо, анда эң сонун. Эми кызыктуу маалыматтардан бөлүшсөк, адам денесиндеги бардык кан тамырларды бириктиргенде 19200 километрди түзөт экен. Түзмөк экен да, эгерде бардык кан тамырды бириктирсе, элестетип коюңуз. Демек, биздин организмде канча деген кан тамырлар бар. Демек, бизге көрүнбөгөнү дагы, көрүнгөнү дагы, билингени, билинбегени ушунчалык көп санда экен. 19200 километр, элестетип коюңуз. Кийинки маалыматты айта турган болсок, сиздерге күндө 24 саат тынбай санасаңыз, сиз 1 триллионго жетүү үчүн 31688 жыл керектелет экен. Мына ушундай кызыктуу маалымат экен. Күндө 24 саат тынбай санай турган болсоңуз, эми элестетиңиз, эч нерсе ичпесеңиз, жебесеңиз, бир жерге барбасаңыз, бирөө менен сүйлөшпөсөңүз, демек ушунча жыл ичинде 1 триллионго жетип санап бүтөт экенсиз. Бирок бул нерсенин канчалык керектиги бар, кереги жок, азырынча белгисиз. Колубуздун кадимки тырмактары, мына ушул тырмактар бутубуздукуна салыштырмалуу 3 эсе батыраак өсүп турат экен. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Анткени колдогу кол ушунчалык бат кыймылдайбыз, бир нерселерге тырмак тийип турат. Же болбосо биз телефонду кармашыбыз мүмкүн. Канчалык бат кыймылдап, ал нерсе баягы сууга көбүрөөк түшөт, идиштерди жуйт, айымдардыкы батыраак өсөт болуш керек мырзаларга караганда деп ойлоп коем да. Анткени сууну көп кармайбыз биз. Идишти жуйбуз, балдарды жуунтабыз, өзүбүз жана башка нерселер, жумуштар көп болгондуктан үй ичинде мына ошол себептен дагы батыраак өсөт болуш керек деп жыйынтык чыгардык. Венера саат багытын көздөй тегеренген жалгыз планета болуп саналат. Муну биз дагы география сабагынан көбүрөөк эле окуп келгенбиз болуш керек. Бирок мына ушул саат багытын көздөй айлана турган жалгыз мына ушул планета болуп саналат экен. Бир аздан кийин көрүшөлү. Көрсөтүүбүздү уланталы жаңы кошулган болсоңуз, урматтуу көрүүчү, кош келиңиз дейли. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайы жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Керемет чайыбыздан сиздер дагы алып отуруңуздар дейли. Чайыңыздар таттуу болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми бул вакыттарда биздин студиябызга келе турган коногубуз менен сиздерди тааныштырмакпыз. Тилекке каршы азыр тааныштырбайм. Анткени биздин коногубуз кечке чалдым, албай коюп, эми чалып, мен уктап калыптырмын дейт. Мына ушундай жоопкерчилиги жок ырчылар.
аман эле болуңуздар дейли. Анткени сиздерге ушинтип эле айтпаса жакшы нерсе жарашпай калган сыяктуу. Бардык нерсе ырчы болосуңбу, ким болосуң, жоопкерчиликти сезүү керек. Сиздер үчүн атайын даярдалган эфир, сиздер үчүн канчалаган мүнөттөр кетип жатат дегендей. Андыктан бардык нерсеге жоопкерчиликтүү караңыздар. Азыр ушинтип эч нерсеге тоготпогондой карасаңыздар, келечекте эл сиздерди күтөт, эл сиздерден ырларды угат. Сиздер маданият адамсыздар. Сиздер ушундай иштерди кылып аткан болсоңуздар, анда кандай болуп калат? Суроо сиздерге, урматтуу ырчылар. Мына ушинтип эле кайрылалы. Тилге каршы сиз келбесеңиз башка убакыттарды башкаларга биз бөлмөк экенбиз. Урматтуу биздин коногубуз, аты жөнүңүздү айтпай эле коеюн, эми ушунча болду. Азыр болсо биз лайфхак көрүп келели. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир канча мүнөттөн кийин, убакыттан кийин сиздерге суроо берем, жооп жазыңыздар. Сиздерге мындай суроо, урматтуу телекөрүүчүлөр, дүйнөнүн эң бай аялдары, айымдары дейли, каяктан мисалы байлыкты алышат? Мына ушундай суроо берейин. Бул атайын статистика боюнча маалыматтар бар экен. Дүйнөнүн эң бай аялдары байлыктарын каяктан алышат деген суроо. 0508 400 100 номери аркылуу бизге жообуңуздарды жазам, оюңуздарды жазыңыздар. Ким биринчи туура жооп берсе, сиздерге 100 бердик. Айымдар туурасында маалыматтарга келсек, негизи дүйнөдөгү эле эң мындай өзгөчө, башкача, табышмактуу бул айымдар болуп эсептелинет эмеспи? Эгер аял 19 бут кийим алса, анын 7син гана кийет экен. Бул кызыктуу маалыматтардын бири. Ал эми аялдардын бүткүл өмүрүнүн бир жылы эмне кийем деп ойлонуп жүрүп өтөт экен. Мисалы 80 жашка чыккан айымды эсептейли. Ал бүткүл өмүрүн 80 жыл арнады, жашады дейли. Анын бир жылы 79 жыл жашаган болот экен. Анын бир жылы ойлонуусу мына ушул эмне кийем деген суроо менен гана өтөт экен. Мына ушундай. Бул маселе бардык айымдарга аябай жакты болуш керек. Жана маалыматтагы сиздерге туура деп эсептедиңиздер болуш керек. Чынында эле эртең эмне кийебиз, эмне кийсем кызыктуу болот, кандай кийинсем жарашыктуу болот деп ойлонуп жатып, көп өмүрүбүздү өткөрүп жиберет экенбиз, урматтуу айымдар. Азыр болсо ашкана рубрикасы. Аялдар жылына 30-60 жолу ыйлашса, мырзалар 6-17 жолу ыйлашат экен. Бул бир жылдын эсебинен. Бул 30-60 жолу деген бул эми минималдуу түрдө алып караганда болуш керек. Эмоционалдуу болгондуктан айымдар биз жыргасак деле, эмне болсо деле ыйлап жиберебиз дароо, көзүбүзгө жаш келип эле, бирөө катуу айтып койсо дагы ыйлайбыз, бирөө жакшы сөз айтып койсо да ыйлайбыз, бир жакшы нерсени көрсөк да ыйлайбыз. Кыскасы, айымдар ыйлаганга өтө маш экен да. Мырзалар болсо 6-17 жолго чейин ыйлашы мүмкүн экен. Ошондуктан дагы болсо керек, айымдардын жүрөгү мырзалардыкына салыштырмалуу батыраак согуп турат эмеспи? Мына ушул эмоционалдуулуктун кесепетинен болсо керек. Аялдын даам билүү рецепторлору көбүрөөк болот экен. Мисалы, мырзалар бир нерсени даамдап көргөндө айымдар сыяктуу көп нерсени байкабай калышы мүмкүн экен. Айымдар дароо жыт сезүү сезими дагы ошол эле учурда даам билүү баягы сезимдери көбүрөөк экен да. Бир нерсе тамактын ичине кичинекей бир даамды сезип калган болсок эле бизге билинет экен. Дүйнөдө 2% айым өзүнүн чыныгы сулуумун деп эсептейт экен. Калгандары сырткы келбетине ыраазы эмес экен.
Бул аябай бир жаман нерсе болуш керек. 2% суумун деп эсептесе, бул өтө аз. Демек, көпчүлүк айымдар өзүнүн сулуумун деп эсептебейт экен, сырткы келбетине нааразылар көп болот экен. Бирок байкасаңыздар, акыркы жылдары бул нерсе өзгөрдү болуш керек, статистика деп ойлонуп атам, анткени акыркы жылдары өзүн баалай билген, өзүн сулуумун деп эсептеген айымдар көбөйүп баштады. Бул нерсени түшүнүп башташты. Жана мен сулуумун, мен бактылуумун деп айткан айымдар көбөйдү десек болот. Мисалы, мурда биздин ата энелерибиз жаш кездеринде ошол убакыттарды алып карай турган болсок, мындан балким 20 жыл мурун дейли, ал мезгилдерде апаларыбыз бала багыш керек, турмушка чыгыш керек, жана башка нерселерди ойлоно беришкен. Өзүн сулуу алып жүргөнгө, албетте бардыгы эмес, сулуу алып жүргөнгө, же болбосо дайыма өзүн караганга убактылары жок болгон сыяктуу да. Ал эми азыркы учурга 20 жылдан кийинки салыштырмалуу азыр бардык айымдар өзүн карашат, сулуу кылганга аракет кылышат, өзүлөрүн сулуумун деп эсептеп калышты. Демек, бул нерсе туура. Сиздер сулуусуздар, айымдар, эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр болсо биз музыкалык чыгармага кезек беребиз. Жана аткарчысы жетегенде чын жүрөгүбүздөн бүгүнкү туулган күн менен куттуктап өтөлү. Жана бул музыканы өзүңүз кабыл алыңыз. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, программабыздын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд чай суусундукту жаркыраган, байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү ызылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жогоруда суроо бергенбиз. Сурообуз болсо, дүйнөдөгү эң бай айымдар байлыктарын каяктан алышат же табышат? Суроо ушундай, сиздерден жооптор бар, аларды окуй кетсек, бизнестен табышат депти. Тилекке каршы бул туура эмес жооп. Кийинкиси бизнесмен айымдарды балким эң баягы бай айымдарды жазып жиберишкен окшойт. Бетонуо Майерс, Амазон Джеффа, Бетанкур наследница дейт. Мына ушуларды жазып коюптур, бирок бизге аттары кимдер деп сураган эмеспиз. Алардын байлыктары каяктан келген же каяктан табышат деген суроо болчу. Бул өтө баягы ойлондуруучу суроо бергем сиздерге. Анткени дегенде эң бай айымдардын байлыгы мен үчүн кызык болуп калды. Бүгүн кызыктуу маалыматтардан сырткары айымдар жөнүндө кызыктуу маалыматтар жөнүндө айтылып жатабыз. Аялдардын иммундук системасы эркектердикине караганда кеч картаят экен. Мына ушундай. Бул жакшы жак экен, десек, мырзалар тарынып калышы мүмкүн. Тарынбаңыздар, бул организм мына ушундай. Ал эми азыр болсо биз лайфка көрөбүз, эч кайда алыстабаңыздар, жоопторду күтөбүз. Экранда биздин номерлер бар, ушул номерлер аркылуу жообуңузду жазыңыз. АКШда 40% аялдар турмушка чыкпай эле жашоосун өткөрүшөт экен. Демек, бул деген нерсе алар өз алдынча жашаганга көнүп калышкан. Алардын бизнеси бар, жана башка эмне кереги бар деген бир ойдо болушат экен да көпчүлүгү. Мына ушундай. Ал эми ошол эле Америкада, АКШда бизнестин 30% айымдардыкы экен. Негизинен баягы көпчүлүк 30% деген бул көп санды көрсөтүп турбайбы? Демек, көпчүлүк айымдар эле бизнес менен алек болору маалым.
Бирок дагы бир маалыматты айтсак, айымдар тапкандан 2 эсе көп коротушат экен. Мисалы, биз Кыргызстандан алып карай турган болсок, биз айлык алабыз, бирок андан көбүрөөк 2 эсе коротуп турат экенбиз айлыгыбыздын санынан. Мына ушундай айымдар өзү ушундай керемет жандар эмеспи? Азыр болсо кийинки рубрикабызга кезек берели. Айымдар аркасынан кимдир бирөө чакырса, өзү кошо бурулбайт экен, эч убакта ал мойнун гана буруп карайт экен. Бул дагы бир маалыматтардын бири десек болот. Учурашууда колду эч убакта кыса кармабайт экен, колу бош болбойт, дайыма бир нерсени кармап жүргүлөрү келет экен. Айымдар өзү бир мына ушундай табышмактуу жан эмеспи? Көпчүлүк учурда дагы бир маалымат айта кетсек, кулагын бармагы менен бекитип турат экен, мырзалар алаканы менен бекитишет экен. Мисалы, айымдар кулагын кармай турган болсо, мына ушинтип бармагы аркылуу гана. Ал эми мырзалар колу менен, жалпы алаканы менен мына ушинтип жапканга аракет кылышат экен да. Бул эмне себептен болду экен түшүнүксүз, Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге суроо берген элем, дүйнө жүзүндөгү эң бай айымдар, айымдардын байлыгы каяктан келет, же болбосо каяктан алган деген сыяктуу суроо бергем сиздерге. Жооптору бар. Алардын катарында жогоруда бизге баягы мыктылардын мыктысы деп жазып жиберген да көрүүчүлөрүбүз бар эмеспи? Болушунча баягы бай айымдары жазышыптыр. Ал эми туура жоопту бизге биринчилерден болуп туура жазган атасынан жана күйөөсүнөн калган мурастар деп туура жоопту жазган экен бизге 6500 менен бүткөн абонент. Туура дүйнөдөгү эң бай айымдардын байлыгы каяктан келген деп карап көрсө, алар жолдошунан жана атасынан калган мурастар экен. Айымдар балким бизнесте өздөрү дагы мыкты болуп чыгышы мүмкүн, бирок биринчи статистикада турган айымдардыкы мына ушул мурастар аркылуу калган айымдардыкы экен. Биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип убакыттар аягына келип калды. Сиздер менен жакшы маалыматтар менен бөлүшүп, оюндарды ойногонго аракет кылдык. Сиздер менен коштошпой, болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болдум. Баарыңыздарды жакшы көрөм.